Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, башкы прокурор Зулушев мырза тарабынан жогорку кеңешке Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров Кимсанбаевич тууралуу кылмыш ишин козгоо боюнча жогорку кеңешке өтүнүч келип түштү. Бул баарыбызга белгилүү болду. Ушул маселелердин тегерегинде сөз болмокчу. Эми карап көрүңүздөр. Бул биз каяка баратабыз деген эле маселе. Биздин бийликтин башында тургандар эмне гана иштер жасап атышат, ойго келбеген. Мен азыркы учурда эч кандай партиянын мүчөсү же болбосо колдоочусу эмесмин. Тилегейге тегиз эле көз карашты билдирип келем. Колдон келишинче, өзүбүздүн аң сезим жетишинче дегендей. Мен Адахан Кимсанбаевичти албетте урматтайм. Бул кишинин билим деңгээли өтө жогору. Кайсы бир терс мүнөздөрү, корс пейли дегендей бар болушу мүмкүн. Бул өзүнчө маселе. Бул киши тажрыйбасы мол, саясат багытында көп жылдан бери такшалган, чыныгы эң алдыңкы кыргыздын кыйын чыгаан инсандарынын баш сагында турат деп айтсак, биз жаңылышпайбыз. Бул чындыкты эле айткан туура. Эми маселе жогоруда аталган кылмыш иши боюнча токтоло кете турган болсок, бүгүнкү күндө эртең менен жаңылыктарды көрүп отурсак, жумушчу топ бекилип, түптөлүптүр. А жерде жумушчу топтун курамында кээ бир юристтер айткан сөзүнө кошулам. Компетенттүү, өз ишин мыкты билген арасында эл өкүлдөрү бар экен. Ошолордун реалдуу карап, юридикалык түшүнүгү бар болгонуна байланыштуу адилеттүү чечим чыгат деген ишенич бар. Адахан Кимсанбаевичке кандай кылмыш иши козголуп жатат? 4 берене боюнча аталып атат. Жалпак сөз менен айтканда, бул киши кемпирабад маселеси боюнча болуп атат. Бүт козголгон кылмыш иштери ошондой эле кызматынан кыянаттык менен пайдаланды дегендей сыяктуу. Ошол менен бирге мамлекетти басып алуу, ойлоп же туктап түшкө кирбеген нерселер. Чындыгында бул киши мамлекетти басып алуу деген ары турсун, андай мыйзамсыз иштерге такыр барбайт. Ал жагынан мен 100% ишенем. Жогорку кеңеште ар бир маселеге кылдат карап, өзүнүн тажрыйбасына таянып, болгондой, акты ак, көктү көк деп айтып келет. Балким кайсы бир деңгээлде бул бийлик бутактагы кишилерге, башкача айтканда, бийликтин башындагыларга жакпай аткан чыгар. Бул жерде кылмыш ишин козгогонго такыр негиз жок. Бул ишти өтө ойлонуп туруп жасаш керек болчу. Зулушев мырзанын дагы башынан ар кандай катаал иштер өткөн өз учурунда. Ошон үчүн бул башкы прокурор тарабынан мындай кадамдар кайсы бир моменттерди чыңалууга алып келет деп айтсак туура болот да. Кантип бул ошол жерде отурган Адахан Кимсанбаевичтен башка 89 эл өкүлдөрү бар. Буларга дагы кайсы бир деңгээлде, кече Момбеков мырзанын сөзүнө кошулам, чоң экзамен болгон турат. Канчалык деңгээлде өздөрүнүн туруктуулугун, мыйзамдын алкагында иш алып барабы, жокпу, калыстык деген түшүнүк канчалык камтыган ошол ар бир 89 депутаттын ичинде деген маселелерге дагы биз жооп ала алабыз. Ошону менен бирге эле эң башкысы, Адахан Кимсанбаевичтен башка депутаттарга дагы ушул сыяктуу эле метод менен кылмыш иши, ар кандай жоопкерчилик маселелери каралып калышы толук мүмкүн. Ошон үчүн депутаттар дагы терең ойлонуш керек. Аныкталып бекитилген жумушчу топ түзүлүптүр. Алар дагы өтө терең, өтө тыкыр ишти алып баруусу зарыл. Ошонун негизинде Адахан Кимсанбаевичке келтирилген өтүнүч
жоопкерчиликке тартуу маселеси аныкталат. Биз телегейге тегиз карай турган болсок, жалпы эле жөнөкөй жарандар катары айткым келет. Бул жерде реалдуулукту баса белгилей турган болсок, эч кандай кемпирабад маселесиндеги дегеле ошол теманын тегерегиндеги кандай гана иш болбосун, кандай гана кишилер болбосун, учурда тор артында жаткандардын бардыгына мен так айта алам, эч кандай кылмыш иши жок. Ошон үчүн биз кыргыз элим терең ойлонушубуз керек. Бул жерде эч кайсы тараптын кишиси болбой туруп, чыныгы кыргыздын атуулу катары көз карашта боло турган болсок, Адахан Кимсанбаевичке ачыла турган аракет болуп жаткан кылмыш ишинде эч кандай негиз жок. Ушул нерсени биз чыныгы кыргыздын атуулу, кыргыздын кайдыгер эмес инсаны катары так айтышыбыз керек. Биз ушинтип отуруп кайда барабыз? Буттан тартып эле ушул кыргыздын илгертен ата бабалардан калган ушул канга сиңгенди артык калбайт го деген мен түшүнүктүү болуп атам да. Кыргыз эч качан бирин экинчиси өйдө көтөрүп колдоо көрсөткөн жок эсе да. Качан болбосун буттан тартмай, тээп кулатмай адаттары калбайт турбайбы?